Barını salam. Бүгін біз жергілікті химияға даярлықтың үшінші сабағын баштайбыз. Менделеевтің мезгілдік системасы бізге керек болады. Ой. Эм, Электрохимиялық чыңалуу катар металлдардын. Бул жерде бизге баардык металлдар берилген. Мына карасаңыздар баары металл. Андан кийин могу кызыл менен суутек берилген. Бул суутек эмне үчүн бияка туруп калды дегенде, могу баардык металлдар суутекти эгерде ушул суутек менен реакцияга кирип калса, суутекти бөлүп чыгара алат. А эгерде купрум, аргентум, ртуть менен кирип калса, анда алар реакция жүрбөй калат. Демек, булар бөлүп чыгара албайт. Бул электрохимиялык чыңалуу катар ортодо берилет. Бирок сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Бул жагы чыгара алаттырын, бөлүп чыгара ала тургандыгын, а бияк чыгара албай турганын. Бүгүн көтө турган темабыз заттын молекулярлык массасы. Заттын молекулярлык массасы mr деп белгиленет. Биз бул жакта мисал келтирдик. Натрий 2O натрийдин салыштырмалуу массасын алып туруп, аны экиге көбөйтөбүз. Эмне үчүн эки түшүп калды дегенде, мурдагы сабакта түшүндүрүп кеткем. Эгерде түшүнбөй аткан болсоңуздар, мен ошол сабакты бияка кыстай кетем. Ошол жакты көрүп, андан кийин бул жака келсеңиздер болот. Бул жактан да түшүндүрүп коеюн бир аз. Кычкылтек дайыма экиге барабар, ал эми натрий дагы туруктуу бирге барабар. Валенттүүлүгү экини бирге бөлсөк эки түшөт да. Ал эми экини экиге бөлсөк 0, 1. Эчтеке жок, мынакей натрийди экиге көбөйтөбүз. Натрий бул эки деген бул натрийдин индекси. Анан аны болсо кычкылтектин салыштырмалуу массасына кошуп коебуз. Мынакей натрийди карасаңыздар 22,99. Точкадан кийин, үтүрдөн кийинки сан 9 болуп атат. Эгерде 5тен көп болсо, биз бир сан кошулат дегенбиз. Демек, 23 деп алабыз. Мынакей 23 дедик. Аны экиге көбөйттүк. Анан кышкылтек. Мынакей кышкылтек 15,999. Демек, 9 болуп аткан үчүн 16 деп алабыз. 16га кошуп койдук, 62 болду. Андан кийин кальций О. Кальций 2 валенттүүлүгү 2ге барабар, кычкылтектиги да 2ге барабар, ошондуктан жолушуп кетет. Биринчи кальцийдин салыштырмалуу атомдук массасын табабыз. Мынакей кальций 40,08. Демек, үтүрдөн кийинки сан 0 болуп атат. Демек, 0 5тен кичинекей. 40 деп алабыз. 40 деп алдык. Кычкылтектикин жаңы эле карадык. 16 болчу, 16га кошуп койдук, 56 болду. Андан кийин мынакей CB2O3. Буну 2ге көбөйтөбүз, мынакей индекс турат да. Анан О'ну болсо 3кө көбөйтөбүз. Мынакей сурма 121, 75. 5 деген, 7 деген 5тен көп. Демек, 122 деп алабыз. 122 деп алдык. Аны 2ге көбөйттүк. Анан 16-ны 3кө көбөйттүр, андан кошуп койдук. Буну болсо өзүңүздөр иштегенге алсаңыздар болот. Азыр видеону стоп кылып туруп, иштеп чыксаңыздар болот. Бул жагы болсо бир аз кыйыныраак. Бирок кээ бирлер үчүн аябай оңой болушу мүмкүн, бирок билбегендер албетте бар. Ошондуктан бул теманы өтүнү көрдүм. Кальций NO3 2. Кальций 40ка барабар. Биринчи кальций жазып алабыз. Андан кийин кашыны ачып туруп, азотту, андан кийин кычкылтекти 3кө көбөйтүп жазып алабыз. Анан кашаны жабабыз. Биякта каша жабылып турса, демек кашаны жабабыз. Андан кийин аны болсо 2ге көбөйтөбүз. 2 деген бул NO3кө барабар. Демек, азотко да тиешелүү. Кальций 40ка барабар. Анан кашыны ачтык. Бул азот 14кө барабар. Кашыны ачтык, же болбосо кашыны ачпай деле койсок болот негизи. Ачпай эле коюп, жок деп элестетиңиздер, кашаны могул жерде 16, аны 3кө көбөйтөбүз. Биринчи 3кө көбөйтүп туруп, андан кийин 14кө кошобуз. Анан 2ге көбөйтүп коебуз. Эгерде бул жерге каша койсоңуздар, демек дагы бир кашаны унутуп калыптырмын. Бул жерге бир каша, бул жака бир каша кошуп койсоңуздар туура болот. 164 чыгат экен. Андан кийин күкүрт кислотасы
сутек, аны экиге коюбуз, мынакей индекс турат. Күкүрт өзүн жазабыз. Анан кычкылтекти төрткө коюбуз, бул жерде сутек 1 барабар, күкүрт 32 барабар, кычкылтек 16 барабар. Көбөйтүп туруп чыгарабыз 98 болуп чыгат. Андан кийин бул тамак аш соодасы натрий HSO2, натрий, сутек, көмүртек, кычкылтекти экиге көбөйтүп коебуз, мынакей индекс. Натрий 23 барабар, сутек 1 барабар, көмүртек 12 барабар, кычкылтек 16 барабар. Аны экиге көбөйтөбүз. Биринчи көбөйтүүнү иштейбиз, иштеп алып туруп анан кийин калгандарын кошуп коебуз. Түшүнүктүү болсо керек. Эгерде баары түшүнүктүү болсо, мына ушул эсептерди чыгарып чыксаңыздар болот. Уну менин комментарийиме да калтырып кетсеңиздер болот, же болбосо телеграм группаны калтыра кетем, ошол жака чыгарып туруп талкуулоо группасы бар, ал жака жөнөтсөңүздөр болот. Мынакей үйгө дагы муну алсаңыздар болот. Биздин кийинки темабыз физикалык жана химиялык кубулуштар. Физикалык кубулуш деген, мисалы бир заттан экинчи зат пайда болбосо, бул физикалык кубулуш болот. Ал эми химиялык кубулуш деген бир зат менен бир зат реакцияга кирип, анан анын натыйжасында башка бир заттар пайда болуп калса, бул химиялык кубулуштар же болбосо химиялык реакциялар деп аталат. Кийинкиси мисалы суу дейт, суунун биз 3 абалын билебиз: суюк, катуу жана газ. Бул мисалы суюк деп алайлы, кадимки эле биздин суу, ал тоңуп калса катуу абал болуп калат, муз абалында. Анан эгерде аны биз ысытсак, мынакей суунун буулары мынтип чыгып атат, газ болуп чыгып атат. Демек бул суунун газ абалында өтүшү. Бул суу бойдон эле калды. Ал эч нерсе башка бир затка айланган жок. Бул болгону суунун агрегаттык абалдары. Демек бул физикалык кубулуш. Мынакей дагы физикалык кубулушка эмнелерди келтирсек болот? Мисалы чагылган, шамал, атырды келтирсек болот, эч кандай башка бир нерсе пайда болбойт да. Ушундай эле болуп тура берет, анан мындай эчтеке пайда болбойт да. Мисалы атыр деле, атырдын мисалы биз сенгенибизде анын нерселери чыгат, башка бир зат пайда болбойт да. Эми химиялык кубулуштарды айтайлы. Мисалы сүттүн ачышы. Биз сүттү ачытабыз, сүттү ачытып эмне алабыз? Айран алабыз. Демек, сүт ачыганда, мисалы антип ачытпай эмес, сүт мисалы көпкө чейин туруп калса, ачып кетет да. Ачып кеткенде аны уже жегенге болбойт. Биз атайын ачытып туруп, анан айран алсак болот. Бул бир заттан экинчи затты пайда кылды да. Сүт деген суюк болчу, андан кийин плазма абалындагы башка бир таптакыр анын кубулушу дагы андан кийин мындай ичиндеги структурасы да өзгөрүп калды. Бул химиялык кубулуш. Мисалы жалбырактын кириши дейт. Жалбырактын кириши дегенде өзүндө тиешелүү болгон реакциялар жүрөт дагы. Ошол жалбырак мисалы жайында жапжашыл болуп турса, кийин көзүндө чирейт. Анан чиригенден кийин ал жерге түшөт, жерге түшүп, анан ал чирийт, анан жерге жердин ичине кирет да. Анан жердин ичине киргенден кийин ал кайра жерди семиртет. Андан кийин темирдин дат басышы, мисалы темир деген жакшы аябай катуу зат, катуу металл да. Бирок биз таза темирди биз жолуктура албайбыз. Дээрлик баары да аралашма бар. Темирдин аралашмаларынан жасалат да. Мисалы мынакей бул жерде дарбазанын сүрөтү көрсөтүлгөн. Дарбаза, кадимки эле дарбазабызды байкасак, көпкө чейин туруп калган дарбазабыздын сырты дат басып кеткен. Эмне үчүн дегенде, ага жаан жаганда, жаан жаганда ал металл аны менен реакцияга кирет дагы, темирдин дат басышы башталат. Демек буну биз коррозия деп коебуз. Башка бир реакция жүрүп кетти да. Мисалы химиялык реакциялар. Химиялык реакцияларды кантип билсек болот? Белгилери заттын түсүнүн өзгөрүшү. Мисалы кандайдыр бир
реакцияда бир нерсенин түсү сары болду деп коелу, анан жыйынтыгында кызыл болуп калды. Демек, химиялык реакция жүрдү деген сөз. Экинчиси газдын бөлүнүп чыгышы. Мына мисалы, бул жерде кока-коланы көрсөтүп койгом. А, любой эле газдалган бир суусундукту алып, анан кийин ачсаңыздар, быштап ачылат, э. Бул деген H2SO3 көмүр кислотасы. Ал болсо H2O'го жана SO2ге ажырап кетет. SO2 газ учуп кетет. Бул газ бөлүнүп чыгышы. Андан кийин чөкмөнүн пайда болушу. Мисалы, бул жерде мисалы мен көмүрдү келтирдим. А, Жок. Мисалы мынакей, соң караңыздар. Мен жакшы сүрөт таба албай койдум. Мисалы бир кандайдыр бир реакцияны жүргүздүк дейли да. Реакция жүргүзгөндө лабораториядан көрсөңүздөр керек. Биз дагы мектептен иштеп көргөнбүз ар кандай заттар менен. Ошолор эгерде чөкмө болуп түшүп калса түп жагына, анда бул химиялык реакциянын белгиси катары берилет. Чөкмөнүн пайда болушун Менделеевдин белгилүү системасынын аркасында дагы өзүнчө берилген. Ал жакта чөкмө түшөбү, түшпөйбү, ошону дагы ал жактан карасаңыздар болот. Кийин кененирээк айтып берем бул жөнүндө. Жарык жана жылуулуктун бөлүнүп чыгышы төртүнчү белги. Мисалы, көмүрдү алдым, э. Көмүр болсо, көмүр жакканда бизге жылуулук бөлүнүп чыгат. Мынакей. Аны менен жарык кылсак да болот, анан жылуулук да болсо болот, да. Химиялык реакциялар. Химиялык реакциялардын түрлөрү кошулуу реакциясы бар, алмашуу реакциясы бар, ажыроо реакциясы, ордун алмашуу реакциясы. Кошулуу реакциясы. Кошулуу реакциясы бир же бир нече жөнөкөй заттан татаал заттар пайда болгон реакция кошулуу реакциясы деп аталат. Мисалы, могу бир эки бир красканы деп коелу, кадимки эле краска дейли. Могул көк краска, бул сары краска. Экөөнү кошкондо кандай зат пайда болот? Мынакей. Башкача бир зат пайда болуп калат, э. Өңү оранжевый болуп калды, мынакей. Мисалы, кошулуу реакциясына мисал көмүрдү күйгүзгөндө көмүрдүн химиялык белгиси S деп билинет. Аны көмүр деген эмненин жардамы менен күйөт? Демек, көмүр эмненин жардамы менен күйөт? Албетте, ал деген алдынан дайыма кычкылтек кирип туруш керек. Ошондо гана көмүр күйөт. Эгерде кычкылтек жетпей калса, анда ис газы чыгып кетиши мүмкүн. Бул абдан жаман газ. Аны менен уулангандар азыркы мезгилде аябай эле көбөйдү. Ошондуктан кычкылтектин толук кирип турушуна, ошондой эле көмүрдүн таза көмүр болушуна көбүрөөк маани бериңиздер. Дагы бир кошулуу реакциясына мисал фотосинтез. Фотосинтез деген бул кандай синтез? Жарык учурунда жүрүүчү баардык жашыл өсүмдүктөр менен жүрүүчү реакция бул фотосинтез. Бул күн, мынакей сүрөттөн караңыздар. Күн кандайдыр бир жашыл өсүмдүккө тийди, э. Ал тийгенде бул кычкылтек, жашыл өсүмдүк абадагы бардык болгон SO2 газын өзүнө сорап алат дагы. Анан биз ага жашыл өсүмдүктүн өсүшүнө эмне кылабыз? Албетте суу кошобуз. Сугарып турабыз да дайыма. Суу кошобуз. Анан кийин экөө реакцияга кирет дагы. Анан натыйжасында бизде глюкоза пайда болот. Глюкоза пайда болот. Анан кычкылтек бөлүп чыгарат. Бөлүп чыгарган кычкылтекти биз дем алабыз, э. Биз эмнени бөлүп чыгарабыз? Биз ошол жашыл өсүмдүктөр сороп алган SO2 газын бөлүп чыгарабыз. Дагы бир кошулуу реакциясына мисал жез пластинканын карарышы. Бул спиртовка. Ошол спиртовканы күйгүзүп туруп кандайдыр бир мисалы мен могу жерде тыйынды көрсөттүм. Тыйынды жез деп алайлы. Ошол спиртовканын жалынында күйгүзгөндө жез карарып баштайт. Бул демек ошол жез менен келип турган
сырттан эле келип турган кычкылтектин реакцияга киришин белгиси мынакей купрумдун оксиди пайда болот. Андан кийин дагы бир цинк кандайдыр бир металлды коелу. Ошол металл менен хлор менен алектирлешсек экөөнүн цинктин хлориди пайда болот. Ага мен неме сүрөт таппай койдум. Ажыроо реакциясы бул кийинки түр. Ажыроо реакциясы бир затты алайлы, ошол затты кандайдыр бир реакцияга киргизип туруп, анан эки затты алдык. Бул ажыроо реакциясы. Мисалы, суутектин өтө кычкылын ажырашы. Өтө кычкыл деген орусчасы перекис водорода болот. Перекис водороданы биз аптекадан сатып алсак болот, 3%-ин сатып алып, өзүбүздүн турмуш тиричилигибизде кенен колдонобуз. Антибактериалдык касиетке ээ. Көбүнчө жара болгондо ушул перекис водорода менен обработка кылсак болот. Перекис водороданы алып туруп, аны каталаза ферменти менен ажыратабыз. Ажыратканда кычкылтек бөлүнүп чыгат жана суутек бөлүнүп чыгат. Бул бир заттан эки башка заттын пайда болушу ажыроо реакциясы. Мисалы, ажыроо реакциясын мына бул окумуштуу Присли бир мисал келтирген экен. Ал болсо сымаптын экинчи оксидин алып туруп, анан аны температуранын жардамы менен экиге бөлгөн сымап менен кычкылтекти бөлүп чыгарган экен. Демек, бир заттан эки затты алды. Кийинки түр орун алмашуу реакциясы. Орун алмашуу реакциясы деген, мисалы, бир жөнөкөй зат татаал зат менен аракеттенишип, татаал заттын курамындагы бир атом менен бир жөнөкөй заттын орун алмашуусун айтабыз. Мисалы, могул жерден карасаңыздар, мисалы, мына сүрөттөр менен карап көрөйлү. Мисалы, могул жерде кызыл, анан сыя турат, ушул бир зат деп коелу. Бул өзүнчө зат, бир зат. Натыйжасында мынакей бул өзүнүн ордунда турат, мисалы, сары. Анан жанында сыя турат. Ал сыя бунун ордуна келет дагы, сыянын ордуна могу көк шар келет. Көк шар бунун жанында туруп калды. Кийинкисинде болсо мына могул жерде күрөң шар турат. Күрөң шар турат, анан жанында болсо могул жердеги сыяны өзүнө алып алды. Бул орун алмашуу реакциясы. Химиялык реакция менен карап көрсөк, мисалы, барий NO3 2 жолу менен натрий 2SO4-тү коштук, реакция киргизгенде, мисалы, барий турат, металл өзү калды. Анан өзүнүн кислоталык калдыгын башка бир затка берет дагы, анын кислоталык калдыгын өзүнө алат. SO4-тү алып алды. Анан натрий болсо бунукун алып алды. Могул реакция теңдирбей калган, теңдеп койсоңуздар болот. Алмашуу реакциясы. Алмашуу реакциясы эки татаал заттардын курамындагы атомдор бири менен орун алмашуусун айтабыз. Мисалы, алмашуу реакциясы дегенде бул дагы бир аты сүрүп чыгаруу реакциясы деп аталат. Сүрүп чыгаруу реакциясында, мисалы, мына могул жерде карасаңыздар, барийге суутекти коштук. Суутекти кошкондо гидроксид бария пайда болду. Барийдин гидроксиди пайда болду. Андан кийин бул суутек бөлүнүп чыкты. Биз башында айткандай, карап коелу мынакей азыр. Барий дедик, барийдин электрохимиялык чыңалуу катарында канчанчы ордунда турат? Мынакей барий таптык. Барий, демек, мына бул жерде турат. Демек, ал суутекти бөлүп чыгара алат. Суутекти бөлүп чыгара алат мынакей. Булар болсо органикалык химия. Айта албайм азырынча. Тапшырма.
Алюминийдин күйүүсү кайсы түрдөгү реакцияга кирет дейт. Мынакей, бул алюминий, ага кычкылтекти кошобуз. Күйүү дегенде биз дайыма кычкылтекти элестетебиз, анан кычкылтекти кошобуз. Бул жолу албетте күйүү реакциясы болгондон кийин кошулуу реакциясы. Албетте туура. Кийинкиси, берилген реакциялардын кайсынысы цинк менен туз кислотасынын реакциясынын түрүнө кирет дейт. Жакшылап окуп калайлы. Мисалы, момуна цинк дейт да. Цинк кадимки эле металл. Ага туз кислотасын кошот экенбиз. H2SO4 кошуп коебуз. Бул кандай реакция? H2SO4 кошуп атабыз. Демек, анын курамында H бар. H деген бул цинк. Бул жана биз карап өткөндөй, же болбосо карап алсаңыздар болот. Цинк деген бул электрохимиялык чыңалуу катарында сутекке чейин турат. Демек, ал сутекти бөлүп чыгара алат. Эми ушул жерден биз кайсыл реакция ушул реакцияга мындай окшош деп атат да. Магний менен сутекти карайлы. Магнийге сутекти кошобуз. Өзүңүздөр азыр мындай барак алып чыгып туруп чыгарып көрсөңүздөр болот. Магнийге сутекти кошобуз. Магнийдин гидриди пайда болот. Бул кошулуу реакциясына кирет да. Анан кальцийдин оксиди менен сууну кошобуз дейт. Кальцийдин оксиди менен сууну кошкондо бизде кальций OH пайда болот да. Кальций OH пайда болот. Андан кийин аш чыгарабыз. Бул дагы туура келбейт. Кийинкисин карайбыз. Алюминийдин нитраты плюс натрийдин гидроксиди дейт. Алюминий нитраты натрийдин гидроксиди. Бул жерде бизде алюминийдин гидроксиди анан натрийдин нитраты чыгып калат. Демек, бул дагы туура келбейт. Бул орун алмашуу реакциясы. Андан кийин алюминий менен темирдин оксиди дейт. Темирдин оксиди биз билгендей бул эмне? Эми ушул жерде бир неме бар да. Куулук бар. Алюминий менен темирди карап чыгышыбыз керек. Алюминий менен темир. Электрохимиялык чаңылуу катарын карайбыз. Алюминий анан темир. Мынакей. Алюминий феррумду бөлүп чыгара алабы же чыгара албайбы деп сурап атат да бизденчи. Алюминий деген феррумга чейин турат экен. Демек, ал бөлүп чыгара алат. Демек, бизде реакция жүрөт. Ушул реакция туура. Түшүнүктүү болсо керек э. Түшүнүктүү болду деп ишенем. Кийинки тапшырма аныктагыла дейт. Кайсы сүрөттө магний, кайсы сүрөттө жез дейт. Мынакей. Жез дегенде биз элестетебиз эмнени? Илгерки эмелер бар го, монеталар бар го, тыгындар. Өңдөрү кандай болгон? Өңдөрү мындай коричневый болгон э. Демек, жез бул, магний бул. Кийинки суроого өттүк. Кайсы металл күкүрт кислотасы менен реакцияга кирет жана ал реакция кандай аталат дейт. Бул магний, бул жез болду э. Энди ойлонолу. Магний күкүрт кислотасы деп атпайбы? Демек, аякта H бар э. H бар болгондо магний каякта турат? Ал жез каякта турат? Улам чыгарып отурбаш үчүн, карап отурбаш үчүн өзүңүздөр электрохимиялык чыгаруу катарынан карап көрүңүздөр. Азыр мага караганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Магний болсо, бул электрохимиялык чыңалуу катарында көмүр сутекке чейин турат. Ал эми жез болсо, андан кийин турат. Демек, кайсыл кирет? Албетте, магний кирет. Магний күкүрт кислотасы менен реакцияга кирет дагы. Бөлүп чыгара. Демек, реакция жүрөт. Бул бөлүп чыгаруу реакциясы. Сүрүп чыгаруу реакциясы. Кайсы реакция күйүү болуп саналат дейт. Энди бул жактан биз ойлонбой эле койсок болот. Мынакей.
Күйүү деген эмнени элестетесиз? Кычкылтек. Лекин бул реакция күйүү реакциясына кирет. Химиялык реакция. Кийинки тапшырма: кайсы туз темир менен сүрүп чыгаруу реакциясына кирет дейт. Кайсы туз темир менен сүрүп чыгаруу реакциясына кирет? А, Барий СО4 дейт, алюминий 2 СО4 3, цинк СО4, купрум СО4. Биз эмне кылабыз? Албетте электрохимиялык чыңалуу катары керек бизге. Андан кийин а, темир кайсыл жерде турат, калгандары кайсыл жерде турат, ошону карап алышыбыз керек. Барийди карайбыз биринчи. А, Биз биринчи адашып калбаш үчүн биринчи темирди таап алабыз. Темир каерде турат? Сиз деп өзүңүздөр карасаңыздар болот. Темирди таап алабыз, андан кийин барийди карайбыз, цинкти таап алабыз, купрумду таап алабыз, анан алюминийди таап алабыз. Таптык. Сиздер да тапсаңыздар керек. Барий болсо бул феррумга чейин турат, э. Алюминий дагы феррумга чейин турат. Цинк болсо цинк дагы феррумга чейин турат. Бир гана купрум темирден кийин турат. Демек бизде жооп купрум СО4 менен реакцияга кирет. Темир анан темир болсо могул купрумду бөлүп чыгара алат. Себеби дегенде темир купрумга чейин жайгашкан. Түшүнүктүү болсо керек. Мисал иштөө мына могу мисалдарды иштеп көрсөңүздөр болот. Көрсөңүздөр. Бизде бүгүнкү сабак бүттү. Баарына рахмат. Эгерде жаккан болсо, ушул каналдын дагы өнүгүшүнө жардам берем десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып калтыра кетиңиздер. Баарына ыраазы болом. Баарына кош.